Andan kийинки аяттарын окуй бер. Айбан малдардан силерге сабак бар. Алардын ичинен чыккан сүтүнөн азык берип жатабыз. Алардан силерге көп пайда бар. Алардан азыктанып жатасыңар. Бул эми түшүнүктүү да адам атадан бери эле ошо адам баласы мал менен келе жатат. Аларды да кемени да минип жүрөсүңөр. Мына адам атадан кийин акырындык менен адам баласы кемен курганга жетишти. Кургактыкта сууду да өздөштүрдү. Биз Нухту калкына жөнөттүк. Ал айтты: "Эй калкым, Аллага кулдук кылгыла. Силердин андан башка кудайыңар жок. Коркпойсуңарбы?" Анын калкынын капыр болуп кеткен бир тобу айтты: "Бул силерге окшош эле бир киши экен. Ал силерден артык болгусу келип жатыптыр. А эгер Алла каалаган болсо, анда ал периштелерди жөнөтөт болчу. Мындайды оболдо өткөн ата бабаларыбыздан уккан эмес экенбиз. Бул көк мээ болгон киши турбайбы? Бир мезгилге чейин силер күтө тургула." Ал айтты: "Эгем мага жардам бер. Алар мени жалганчы кылып жатышат. Биз ага жашыруун кабар бердик. Биздин көз алдыбызда жашыруун кабарыбызга ылайык кеме жаса. Биздин буйругубуз келгенде тандыр кайнап суу атылып чыгат. Ошондо менин сөзүм айтылганда кабыл албагандардан башка бардык жаныбарлардан жуу менен кемеге сал. Залимдер туурасында мага сүйлөбө. Алар сууга чөгөт." Мына ушул жерде биздин буйругубуз келгенде тандыр кайнап суу атылып чыгат дегенге токтоп кой. Бир тандырдан суу чыккан экен да дүйнөнү каптап кеттир. Демек ушу Курандагы маалымат ошондой болуп атат да. Ушундай. Ошол чыккан суу менен эле ошол бүт дүйнөнү суу каптап топон суу жүрүп кетти дегендей маанинде келет да. Ошо бир тандырдан кантип ошондой болушу мүмкүн эми? Тандыр дегенде биз ушу кайдымкы эле жанагы тандырды түшүнөбүзбү же кандай башка мааниси барбы бу жерде? Мына ушул аятты түшүнбөй келишти да. Бирок ушунун тегерегинде ар кандай мифтер жаралды. Мына мен өз кулагым менен ушундай уккам. Дүйшөнбай абам кемпирин билесиңер. Зыйнат эне. Сөз мөр кемпир эле. Анан бир мен жаш убагымда апам айтып атат. Илгери ошо Нух пайгамбар топон суу болот деп айтса, анан коңшусу бир кемпир бар экен. Балам айланайын ошо топон суу келгенде мени да кемеңе салып алчы дейт экен. Макул дейт экен. Анан нан жапканда Нух пайгамбарга бир нан берип коет экен. Анан ошентип топон сууда шашып эсинден чыгып кетип Нух пайгамбар. Анан топон суу 6 айдан кийин баягы кемпир: "Балам, баягы топон суун качан болот?" десе. Ал өтүп кеткен 6 ай болду. Мен көрбөй калган турбаймын дейт экен. Эми бул баягы ишеним. Андай айтсаң да, мындай айтсаң дагы ал Куранды окуган киши ошого ишенет. А эгер бир тандырдан чыккан суу кантип дүйнөнү каптап кетсең, койчу, ошондой да сөз болот. Жомок да, жөн эле бир айтылган сөз болуп калат. Ал ишени менен кайтпайт, сен уккусуна келбейт. Башка эле бир адам ошо мезгилде мына бул жомок деп атат да. Бул биздин 20-кылымдын орто ченинде ачылды. Ушул аяттын табышмы. Мына бул жерде бир ушуну жер алдындагы дүйнөгө кире турган коңдой тешик дейт. 1968-жылы ESA-7 деген НАСАнын спутниги космостон Түндүк Муз океанды туман каптабай турган мезгилде сүрөтүн тартып жөнөтүптүр да жер спутниктен. Мына бул жерде чоң кара тешик турат, тандырга окшоп көрүнөбү? Тандырдын оозундай болуп турат. Көрсө жер биз ойлогондой эмес экен. Ал жана чайнек сыяктуу көңгөй экен дагы Түндүк Муз океан. Түндүгү бол. Ошондон жер ичине кирип кетет экен. Анда байыркы цивилизациялар жашайт экен. Бүгүнкү күндө деле. Бүгүнкү күндө деле. Жанагы белгисиз учуучу объект деп атпайбы, летающий ошолор ушул жактан учуп келет экен.
Bulardın sivilizasiyası abdan aldı kozup ketiptir. Arkada kalganları da var eken. Kataklizm mezgilinde, yer betinde kataklizm болгондо, ошо кээ бир пайгамбарлар дүйнөнүн ар жак тарабында өткөн үңкүрлөр бар экен. Ошо тоннелдер. Болжол менен 300 же 600 километр экен да. Жердин калыңдыгы. Коңдойго чейинки Биз окуткандай ал мантия андай мындай деген. Ядро, мантия. Бизде бул эртөштүк эпосунда айтылат. Демек ошол деле бир чындыктын үлүшү бар экен анда. Чындыктан да. Демек бул кыргыздын дегелей байыр таанылышы эмесинде бар турбайбы анда бул маалымат? Кандай бар ал менин үчүн кыргыз жанагы бул пайгамбарчылыктан кабары бар пайгамбар болгондо мунун көп түшүнүктөрү Куранда окшош келет. Мына бул Агарте деп коет. Жердин ичиндеги карта. Жердин ичиндеги Коңдойдун ичиндеги картасы. Түндүк уюлда да, түштүк уюлда да тешик бар. Бул жерден самолет учуп өтө турган болсо, мотор өчөт. Ошон үчүн бул жерден учуп өтпөйт. Ал жандап капталынан учат. Бизге айтпайт. Ортосунда күнү бар, кичинекей. Дайыма булут каптап турат экен. Баягы өтө ысык болот. Мына океандар бар экен. Мына агартасы абдан өнүккөн рас экен да. Мына бул жерлерде ошол жана кирген дүйнөнүн бардык тарабындагы өткөн үңкүрлөр аркылуу кирип кетет экен. Муну интернетте Адмирал Бьорктун күндөлүгү деген бар. Ушул 1995-жылы муну аны 1947-жылы алып кирген. Бул жер ичиндеги сивилизация. Атом бомбасы жана Хиросима, Нагасакиге таштаган. Экинчи андай кылбагыла. Азыр атомный бомбаны таштаган уруксат жок булардан. Демек ошондон бери бул эч кандай ядролук атомдук куралдардын пайдаланылбай келип атканына себеби ошондо го. Ошо алар муну тыюу салган. Мындан кийин да пайдалана албайт. Алар кийлигишет да. Мисалы 2 жолу кийлигишкенин айтып берейин. Челябинскиге түшкөн метеоритти 3-4 жыл. Аны бирөөдө атып түшүрүптүр жана көлгө. Майдалап. Анан аны 1 жылда жашырып түштү, ушу өнүккөн жанагы летающий тарелкамен келип ошолор атып түшүргөн. Жарып жиберген. Жерге зыян кылбасын деп майдалап. Демек ал ошол боюна түшсө буларга деле зыян тийиши мүмкүн экен да. Албетте, алар зыяны тийбесе дагы алар бизге мындай жакшылык каалайт экен. Фукусимадагы атом электр станциясы жарылганда мына бүт океан радиация болуп аябай чуу болду го, бүт дүйнөгө каптайт эми болду. 20дай летающий тарелка учуп келип баары бир траектория жасап койдулар, радиация жок болуп калды, учпай калды. Тигилер кылды деп айтпай койду да. Ушундай эмелер бар. Бул карта кайдан чыккан карта? Бул буддизмде бар. Буддизм агарта жөнүндө билишет. Демек алар деле бул дүйнөдөн кабары бар турбайбы анда? Кабары бар, аларда окутулат. Эригиден Жапо деген падышасы бар деп айтышат. Мына бул дагы ошо НАСА. Ошондой эле тешик Антарктидада бар экен. Ошол жер алдындагы, дүйнөнүн алдындагы кичинекей күнүнөн чыккан жарык экен. Муну бизге северное сияние деп коет да, күндүн нуру. Андай эмес ошо. Жердин ичинен чыккан күндүн нуру ушундай болуп көрүнөт экен да. Эми Куран эмне дейт? 2 жолу айтат бул туурасында. Саба сүрөсү деген бар, 34-сүрө. 2-чи аят экен. Алла да жердин ичине киргенди да, андан чыкканды да, асмандан түшкөндү да, ага көтөрүлгөндү да билет. Арайымдуу да, кечиримдүү да ал өзү. Жердин ичине киргенди да, чыкканды да. Булар демек ушул ичиндегилер чыгып турат. Агартка жөнүндө сөз болуп атат, жердин ичинде. Чыккан менен түшкөн бул периштелер. Эми асма жиндер, периштелер. Жиндер, периштелер. Анан дагы бир жерде айтат.
ушул туурасында 57-сүрөдө. Ал 7 кат асма менен жерди 6 күндө жаратты. Андан аларды арышка жайгаштырды. Ал жердин ичине киргенди да, андан чыкканды да, асмандан түшкөндү дагы көтөрүп чыкканды да билип турат. 2 жол айтылат. Бул жердин ичине кирип чык. Ар-Рахман деген сүрө бар. Мында кызыгыраак кылып айтылат. Мына 10-чу аятынан баштап. Жерди ал жандуу макулуктар үчүн койду. Анда жемиштер да, чанактуу курмалар да бар. Көгөргөн өсүмдүктөр да, жыттуу чөптөр да бар. Силер экөөңөр эгеңердин кайсы жакшылыгын жалганга чыгарасыңар? Силер экөөңөр дегенде ким болуп атат? Эми буну мисалы үчүн буга чейин ушу периштелер менен адамдар, же жиндер дегендей маанидеде айтып жүргөндөр бар да. Бул жерде жин жөнүндө сөз жок. Демек анда экөөңөр дегенде ошо жердин астындагы, анан жердин үстүндөгү эки цивилизацияны айтып атат, адамзатты айтып атабы? İnsandı ilenip kurgağan alaydan yarattı, cinlerdi duğuldağan otkon yarattı hep al giyin aytat buğa çeyin. Aytılbaydı al insan cin. Buna daha aytılat. Al eki çıkıştında, eki batıştında egesi. 2 gün bolsa 2 gün çıkış, 2 gün batış bulağı. Demek Siler ekөөңөр эгеңердин кайсы жакшылыгын жалганга чыгарасыңар дейт. Мисалы, котормочулар араб тилинде жекелик сан, экилик сан деген бар. Ал бизде жок. Орус тилинде де жок. Ушуну котормочулар экилик санды которбойт да. Көптүк сан кылып которуп коет. Силер экөөңөр деп айтпайт да, силер деп эле коет. Ошол академик Крачковский деле ушундай жерлерди көптүк санды берип коет да. Силер деп эле? Силер экөөңөр деп ажыратыш керек да. Силер дегенде ал канча экенин да айтылат турбайбы анда бул жерде? Айтат, ал эки деңизди кошту дейт, бири-бирине кошулуп турат дейт. Экөөнүн арасында тосмо да бар, бири-бирине аралашпайт дейт. Мына бул жер алдындагы океанга болжолу ошол астероид келип урса керек да. Топон суулардын алдында. Анан ошол көңгөйдү сындырып кирип, ошондон океан атылып чыгып, дүйнөнү суу каптаса керек. Демек мына ол ошондо пайда болгон канда? Ошондо пайда болгон. Ошондо метеорит келип киргенде анан ошол жердин океандын ичиндеги астероид океан жердин ичиндеги океанды кайнатып, анан ошондон бууланып анан атылып чыкканда жана тандыр деген ушул турбайбы анда? Тандыр ушул да. Демек бул жер алдындагы цивилизациялар ошондон кийин кирген цивилизация болуп калат экен. Ошондон кийин. Нух пайгамбардын учурундагы, доорундагы. Адам атанын доорунда бул болгон эмес. Адам атанын доорунда болгон эмес. Бул ошол туюк болуп ичинде ошол океан кайнап жаткан да. Бул ушундай. Андан кийин да окуй беребиз. Сен бир ошол мен муну аркасына бердим жана Адмирал Бьорктун Курандын котормосунда комментарий кылып бердиңиз мунун баарын, Мисалы кичине окуп коелу, мындай деп атат. Немистер абдан скрупулезный дегенди билесиңби? Скептический деген. Абдан бир эмеге ишенбеген калып калат да. Так даана маалыматына. Жомок божомолго ишенбеген. Немистер 5 мүнөттө кеч калбайт деп атпайбы? Ошондой эле ар кандай маалыматтын тактыгын аныктайт да. 2006-жылы немистин бир журналисттери барып америкалык бир окумуштуудан ушул жөнүндө интервью алган экен. Зайтей Ширик деген журналына жарыялаган, мен ошондон алдым. Мындай дейт. Мындай деп атат. Журналист суроо берип атат.
Sputnik аркылуу алынып, НАСАга берилген сүрөттө уюлдун көңдөйү дапдаана көрүнүп турат. Бул сүрөт сизде барбы? Сизге бул сүрөт кантип тийди? Тиги доктор Стрейнж деген окумуштуу жооп берет. Бул жөнүндө жок, американ сурады. Немис журналист сурады. Бул жөнүндө менден сурабай эле койбойсуңарбы? Күлөт. Бир топ жыл мурун мен америкалык секрет сервис кызматында иштедим. Ал кызматта президентти коргоо жана шпионаж менен бирге улуттук коопсуздукту күзөтүүдө бар. Менин Вашингтондогу досторум айрым бир убактарда мага информациялар жиберип турушат. Ошол булактардын ичинде бул сүрөттөр да бар. Эми дагы мындай кайрадан жер алдында дүйнөгө кайрылалы. Жердин ичине биринчи жолу учуп барган адмирал Бёрд болду. Жооп берет. Ооба, биринчи жолу самолету менен учуп барган ал болду. Бул туурасында ал өзүнүн докладында Пентагонго билдирдиби? Жооп берип атат. Ооба, Бёрд өзүнүн докладында бул маалыматты айтканда Пентагон абдан шашып калды. Ошол учурдагы АКШнын президенти Гарри Турмен айткан. Биз муну ооз ачпай жашыруун сакташыбыз керек. Анын Вашингтондогу кээ бир аскер кызматы менен экономика жаатында кеңешчилери планетанын ичинде жашоо турмуш болуп, анда тынч өмүр сүргөн калайык укмуштай сонун жер бар экени билинсе, сырттагы адамдардын жердин ичине карай барышкандыгынан коркушкан. Анда бул жерде ким калат? Кимдер налог төлөйт? Билет, кандай наадандык. Жердин ичиндеги жашоо тууралуу айтып бере аласызбы? Мен кимдер жөнүндө айтып жаткандаларды эле коеюн. Планетанын ичинде ааламдан келгендерди, ошондой эле топон суудан берки адамзат арасында калгандардан мекендейт. Биз аларды алп адамдар деп коебуз. Ал алп адамдар биздин эсебибиз боюнча жөнөкөй эле жашашат. Алар күнүнө 4 саат эле иштешип, калган убактысын көңүл ачыш менен окушка жумшайт. Эрктөштүктө чоюн алт деген барбы? Туура келип атат ошол. Жердин шармамыты бар. 3-4 мамытка жолуган. Иши кылып бул толук мен котордум. Мындай дейт дагы. Мисалы дейли, илим жердин ичиндеги жашоо турмуштун бар экенин билип, анын чын экенин моюндаса кандай болот эле деп ойлойсуз деп атат. Окумуштууга суроо берип атат. Илим калайыктан чындыкты жашырганга мүмкүн эмес экенин түшүндү. Калайык баары бир чындыкты билет. Мен бул нерселер туурасында илим чындыкты айтып баштаса, алдыга карай өтө чоң секирик жасайт деп ойлойм. Окумуштуулар балким ойлоп жатышат, калайык баары бир биле турган болсо, анда биз муну жок дегенде илимий көз караш кылайык, чындыкка туура келгидей чара көрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө биздин көптөгөн университетте окуган студенттер чындыкты билгилери келип жатышат. Окуп үйрөнүүдөгү эң оор маселе ак менен каранын бөлүнүшү. Эгер жаштар дүйнөдөгү өкмөт бийликтеринин эки жүздүүлүгүн билишсе, анда алар айтышат, биз муну жалган экени белгилүү, бизге мунун жалган экени белгилүү. Биз чындыкты талап кылабыз. Эгер силер бизге чындыкты илим катары жаап жашырып беките берсеңер, анда биз аны өзүбүз таап чыкмайынча изилдей беребиз. Азыр мына Россияда да жакынкы жылдарда башталды. Америкада, Европада бул 15-20 30 жылга якын мурун эле башталган. Демек, бул маалыматтардын баарысы ушу атайын эле жашырылып, атайын жашырылат. Бууп келип аткан турбайбы? Бирок окумуштуулар мунун ачылышына кызыктар. Азыр ачык бере баштады. Импостордун ансы болбойт. Муну Гитлер да билген экен. Экспедиция жөнөткөн экен, Антарктида жактагы тешикти билген экен. Азыр бул жөнүндө сөз көп болуп атат. Бул ачылбай койбойт. Жакынкы жылдарда муну ачат. Анткени биздин адамзаттын бүгүнкү экологиялык абалында дагы биз ошол жер алдындагы дүйнө менен байланыш түзүшкө аргасыз болуп атабыз. Ал жөнүндө да айтылат. Дагы мындай деп атат. Айтмакчы, өкмөт бийлигинин жалганы тууралуу. Адмирал Бёрд өзүнүн башынан өткөндөр тууралуу айткандан кийин эмне болду? Окумуштуу жооп берип атат. Өкмөт бийлиги анын күндөлүгүн алып жаап салды. Албетте ал каршы болду. Силердин буга укугуңар жок. Ал менин жеке өзүмө таандык жазууларым. Алар аны тартып алышкан болчу. Анда Бёрд ушундай чечимге келди. Мен өзүмдүн кабинетиме келип аны кайра дагы жазышым керек. Ал ушундай кылды, жазды дагы бекитип койду. 10 жыл өткөндөн кийин өкмөткө кирип өзүнүн күндөлүгүн кайрып беришин талап кылган.
Ага жооп кайтарышкан. Тилекке каршы биз аны таба албай жатабыз. Мейли жакшы болуптур дейт да, үйүнө келгенден кийин бекитип койгон күндөлүгүн алып, аз гана чөйрө үчүн бастырып чыгарып жиберет. 1995-жылы бастырып чыгарган. Көп жылдар бою анын күндөлүгүн планетада аз гана адамдар окуду. Күндөлүктүн көчүрмөсүн бир нече жыл мурун эле алышка мүмкүн болду. Күндөлүк баштан аяк тартип менен абдан жакшы жазылган. Менин досторумдун бири аны жарыялап жиберди эле. Ошондон кийин ал бүткүл дүйнөгө тарап кетти, жайылып кетти. Бул жерде да бир кызык маалымат бар экен да. Алтын кылыптын башталышы дегендей бир маалымат деп турам. Менин жеке өзүм жакшы болот деп эсептейм. Мунун бирден бир себеби дүйнөнүн бардык жеринде пайда болуп жаткан руханий группалардын бул дүйнөнү өзгөртүү жоопкерчилигин өздөрүнүн милдетине алганы болуп жатат. Анан сурап атат, алтын кылымдын башталышы дегендейби деп. Алтын кылымдын руханий мүмкүнчүлүктөрү, мен муну ушундай деп атайм. Демек биздеги жана алтын доор деген түшүнүктө эле ушундан улам келип чыгып аткан нерсе го дейм анда. Азыр ушуну көпчүлүк айтып баштады, мына алтын доор келатат, биз алтын доорго барабыз. Алтын доор жөнүндө ушундай дейт. Муну сен деле билесиң да, баягы бир эстеп коелу. Индуизмде айтылат бул. Байыркы Индиянын дилинде. Аватар келет экен, куткаруучу, э? Ооба. Анан ошол жер бетиндеги зыяндуу күчтөрдү жок кылып, анан адамзатты жакшы жолго баштайт экен. Эбегейсиз зор күч менен келип. Буддизмде айтат муну. Майтрея Будда деп. Будданын ошо ишин уланткан бир куткаруучу келет экен. Христианство айтат. Иса пайгамбар келет деп. Мусулман дининде айтат муну. Ошол доорго биз жакындап, ал кайсы мезгилде ошол абдан адамзат ошо жүдөп кыйналып, ошого демек ошол Майтрея Будда, Аватар, Иисус барысы ошо бир эле адам жөнүндө айтылып турбайбы? Бир эле адам. Анда улантып окуп коелу. Кайсы жерге келдик эле? Тандыр кайнап суу чыгат деген. Мен сизге алаксы отуруп канчанчы кетер, 200 бүтер. Сени менен бирге болгондор менен кемеге түшкөнүңдү айт. Аллага шүгүр, ал бизди залим калайыктан куткарды. Дагы айт, эгем мени ыйык журтка түшүр. Жайгаштыруучулардын жакшысы да сен өзүңсүң. Ыйык журтты айттык да, тоо экен да. Демек, Саян тоо. Кемеде келип, ошо Саян тоосуна келип токтогон экен да, андай. Ошого жакын токтогон экен да. Мында бир аят да бар. Биз сынайбыз. Аяты ушул экен да эми. Аят деген белги деген сөз ошо. Топон суудан калган эмне аят десек, мына ушу белги калыптыр. Түндүк уюлдагы тешик, анан түштүк уюлдагы тешик. Түштүк уюлдагы тешикте күн нуру чыгып аткан. Анан ушу жер алдындагы дүйнөнүн пайда болушу экен да? Канча аят окудук. Андан кийин биз башка муундарды өстүрдүк дейт. Ушуну менен 19 аятты бүттүк. Андан кийин башка муундар дегенде жаңы башталды. Анакей 30 аят менен бүттүк да, ошондо 12 аяттан баштап. 19 аят болдубу? 12, 29, 19 аят болду. 30 менен 19 аят болду. Мында бир аят бар. Мында бир аят бар деген менен 19 аятты бүтүрдүк. Демек, мынакей биринчиси бул Адам атанын доорун бүтүрдүк. Ушул аят менен 19 аят менен бүтүрдүк, э? Эми Нух пайгамбардын доору башталыш керек. Оку.